Саламатсыздарбы? Окуучулардан онлайн тест алып иштөө үчүн Kahoot сайтын колдонсок болот. Kahoot сайтын колдонуу үчүн Google Chrome'ду жүктөйбүз. Google Chrome'ду жүктөгөндөн кийин бул жерге адрестик жолчого kahoot.com деп жазабыз. Ушу жерге англисче жазабыз. kahoot.com деп жазып, клавиатурадан Enter клавишасын басабыз. Басканыбызда сайт жүктөлө баштайт. Сайт ушундай болуп жүктөлөт. Бул жерден бул сайтты орусчага которуп алсак дагы болот. Орусчага которуу үчүн бул жерден русский деген бассак орусчага которулат. Мен сиздерге англисчеле вариантын көрсөтүп берейин. Себеби көпчүлүк сайттар англисче жакшы иштейт, орусчага которгондо кээ бир бөлүктөрү иштебей калышы мүмкүн. Бирок бул Kahoot'та орусчага которсо деле иштей берсе керек. Ошондой болсо дагы мен сиздерге англисче вариантын көрсөтөйүн. Бул жерде sign up дегенди басабыз. Sign up деген бул зарегистрироваться деген сөз, башкача айтканда катталуу деген сөз. Ушу жерди басып катталабыз. Sign up дегенди басканыбызда бизге төмөнкүдөй бет ачылат. Аз жүктөлүп атат. Бир аз күтөбүз. Ушундай бет ачылат. Бул жерден teacher дегенди тандайбыз. Учитель дегенди. Teacher деген бул учитель. Ушуну басабыз. Басканыбызда ушундай бет ачылат. Бул жерден school дегенди тандайбыз. Школа дегенди тандаганыбызда ушундай бет ачылат. Бул жерге поштабыздын адресин жазабыз. Өзүбүздүн мисалы ушундай кылып өзүбүздүн поштабыздын адресин жазабыз. Паспорт деген жерге паролубузду жазабыз. Андан кийин sign up дегенди басабыз. Бул зарегистрироваться деген сөз. Ушуну басып коебуз. Бассак бизге төмөнкүдөй бет чыгат. Аз жүктөлүп атат. Бир аз күтөбүз. Бир аз күтүп турабыз. Жүктөлгөнгө чейин ушундай болуп жүктөлөт. Бул жерде бесплатный версиясы. Бул жерде бесплатный версиясы. Бул жерде Pro версиясы, бул жерде премиум версиясы. Pro версиясыга $3 төлөш керек. Премиум версиясыга $6 төлөш керек. Ошондуктан биз бесплатный эле версиясын иштетебиз. Ал үчүн ушу жерден Continue for free деген баскычты басабыз. Басканыбызда бизге төмөнкүдөй бет жүктөлөт. Бир аз күтөбүз. Бизге ушундай бет жүктөлөт. Name деген жерге атыбызды жазабыз. Англисче жазабыз. Мисалы мен жазайын. Мугалим 11 деп жазайын. Эгерде мындай ат сайтта бар боло турган болсо, анда бул жер кызыл болуп калат. Эгерде жок болсо, анда ушул рамкасы көк сызык болуп калат. Андан кийин бул жерге Enter School Name деген жерге мектептин атын киргизгиле деп атат. Ушул жерге мектептин аталышын жазабыз. Мисалы мен жазып коеюн. Номер 5 мектеп гимназиясы деп жазамын. Андан кийин бул жерде Save and Continue деген баскычты басабыз.
Ушуну басканыбызда бизге ушундай бет жүктөлөт. Бул жерден grid Kahoot дегенди басабыз. Grid Kahoot деген сөз, grid деген сөз, создать деген сөз. Демек, создать Kahoot деп атат. Ушуну басабыз. Басканыбызда бизге суроо түзө турган бет жүктөлүш керек. Бул жерден биринчиде турган grid создать дегенди басабыз. Ушуну басканыбызда бизге суроо түзө турган бет ачылат. Бул жерден суроо түзүү үчүн мен ар кандай суроо түзөйүн. Мисалы, бул жерге же болбосо математикадан суроо түзөйүн. Бул жерге суроону жазабыз. Суроону жазуу үчүн мыштын көрсөткүчүн ушу жерге алып келип, сол кнопкасын бассак, курсор пайда болот. Мисалы, эсептегиле деп коеюн. Эсептегиле деп жазып туруп, тамыр астында x барабар 2 деп жазайын. Тамыр ар кандай математикалык символдор жазуу үчүн бул жерде ушул символду басабыз. Басканыбызда ушундай барак чыгат. Бул жерден ушуну тандайбыз. Arithmetic дегенди. Бул жерди бассак математикалык белгилер чыгат. Мисалы, тамырды жазуу үчүн ушуну басабыз. Бассак тамыр белгиси чыгат. Бул жерге курсорду коебуз дагы. X, мисалы x барабар 2 деп коебуз. Андан кийин бул суроо Kahoot'та ар бир суроого убакыт өзүнчө берилет. Бул суроого убакытты белгилөө үчүн бул жерде 20 секунд деп турат, time limit деп. Ушуну бассак, убакыттын түрлөрү чыгат. Бул жерде 5 секунддан баштап 240 секундага чейин берсек болот. Мисалы, мен 20 секундда бере турган болсом 20-ны, же болбосо 30 секундда бере турган болсом 30-ду тандап коем. Мен бул суроого 20 секундда берейин. Мына 20 секундда берилди. Андан кийин бул жерге ушу суроого байланыштуу сүрөттөрдү жүктөп койсок болот, же болбосо кооздук үчүн дагы сүрөт жүктөп койсок болот. Мисалы, image library деген бассак, Kahoot сайтындагы сүрөттөрдөн жүктөсөк болот. Бул upload image деген бассак, өзүбүздүн файлдардагы сүрөттөрдөн жүктөсөк болот. YouTube link дегенден YouTube'дагы файлдардан жүктөсөк болот. Мен ушуну басайын. Басканыбызда ушундай болуп Kahoot сайтынын сүрөттөрү жүктөлөт. Бул жерден математикага байланыштуу сүрөттөрдү жүктөө үчүн сол тарабынан издейбиз. Бул жерден жылдырсак болот. Мына Arithmetic дегенди тандасам, математикага байланыштуу сүрөттөр чыгат. Мисалы, бул суроого мен ушу сүрөттү кошуп жүктөп коеюн. Кооздук үчүн мына сүрөт жүктөлдү. Андан кийин бул жерге 4 жоопту жазабыз. Мисалы, бул жерге 1 деп коеюн, бул жерге 2 деп коеюн, бул жерге жоопту 3 деп коеюн, бул жерге 4 деп коеюн. Суроолорго, жоопторго дагы сүрөт жүктөсөк болот. Мындай жооптордун оң тарабында изображениянын белгиси бар. Ушу жерлерди басып жоопторго дагы сүрөт кошуп жүктөсөк болот. Туура жоопту кантип белгилейбиз? Туура жоопту белгилөө үчүн оң жагында тегерекче бар. Ошо тегерекченин ичине мыштын көрсөткүчүн алып барсак, птичка пайда болот, ошону басып коебуз. Демек, туура жооп белгиленди. Андан кийин экинчи суроону түзүү үчүн бул жерде сол тарабында add question деген бар. Ушу add question дегенди бассак, бизге жаңы ушундай бет чыгат. Бул жерден quiz дегенди басабыз. Биринчиде турган, экинчиде турган true or false. Чын же калп деп атат. Бул ушундай суроолорду түзгөнүбүздө ушуну тандасак болот. Мисалы үчүн, мышык сууда сүзө алат деп туруп, чын калп деп койсок болот да, ушундай суроолорду түзсөк болот бул жерден. Ал эми тест түзгөнүбүздө ушу биринчиде турганды тандайбыз. Тандасак дагы бизге тест түзө турган барак ачылат.
Бул жерге экинчи суроону жазабыз. Экинчи суроону жазганда дагы жанагындай эле ушул жерге муштун көрсөткүчүн алып барып, сол кнопкасын бассак, курсор пайда болот. Бул жерге экинчи суроону жазабыз. Мисалы, санды жарымга бөлсө, санды жарымга бөлсө канча деп коелу. Бул жака мисалы 10 секундда берип коеюн. Мына 10ду тандап коебуз. Андан кийин бул жерге дагы сүрөт кошуп койсок болот. Бул жактан математиканы тандайбыз. Мына бул жактан математиканы тандасак, математикага тиешелүү суроолор чыгат. Бул жерден мисалы ушул сүрөттү тандап койсок, бул жака ошол сүрөт жүктөлөт. Бул жерге жоопторду жазабыз. Жоопторду жазганыбызда мисалы санды жарымга бөлсө 0,5 болот. Санды жарымга бөлсө канча болот дегенге мынтип жазсак, 2 эсе кичирээт. Экинчи жоопко 2 эсе чоңоёт. Үчүнчү жоопко билбеймин. Төртүнчү жоопко өзгөрүүсүз калат. Өзгөрүүсүз калат деп коет. Бул жерде туура жооп 2 эсе чоңоёт. Туура жооптун тогу тегерекчегини белгилеп койсок, битичке коюлат. Демек, туура жооп белгиленди. Ушундай болуп, жашыл болуп битичке коюлуп калат. Андан кийин дагы суроо кошуу үчүн add question дегенди басып, канча суроо болсо жазып алабыз. Андан кийин бардык суроолорду жазып болгондон соң, бул жерде done дегенди басабыз. Done деген сөз выполнено деген сөз. Ушуну бассак, бизден бул жерде тесттин аталышын жаз деп атат. Титулный листин жаз деп атат да, бул жерге мисалы математика 5 класс тест 2 деп койсок болот. Тесттин аталышы ушундай болду. Андан кийин бул жерден continue деген баскычты басып коебуз. Ушул жерден continue деген баскычты басканыбызда биздин түзгөн тестибиз сайтка сакталат. Бул жерде азыр көрүнбөй калды биздин түзгөн тестибиз. Ал тестти чыгаруу үчүн бул жерде Kahoot деген бар. Биз Kahoot дегенди басканыбызда биздин түзгөн тесттерибиз чыгат. Ушул Kahoot деген баскычты басабыз. Аз жүктөлүп атат. Басканыбызда биздин түзгөн тест ушундай болуп бул жактан чыгып калат. Бул тестти окуучуларга жөнөтүү үчүн бул жерде play деген бар. Ссылкасын окуучуларга жөнөтүү үчүн play дегенди бассак, бул жерде teach assignment деп чыгат. Бул жерде ссылкасын жөнөтүү үчүн assignment дегенди басабыз. Бул аралыктан суроолорду берүү. Бул баскычты басканыбызда биз окуучуларга ссылка жөнөткөнүбүздө окуучулардын телефонунан суроолор дагы, жооптор дагы көрүнүп турат. Teach дегени эмне? Бул класста ойнотуу үчүн ушуну тандасак болот. Бул баскычты басканыбызда код чыгат. Кодду окуучуларга беребиз. Мисалы, азыр басып көрөйүн. Азыр жүктөлүп атат. Ушундай болуп
жүктөлөт. Бир аз күтүп турабыз. Ушундай болуп жүктөлгөндөн кийин классик дегенди басабыз. Классик дегенди бассак, бизге код чыгат. Мына ушундай код чыгат. Ушул кодду окуучуларга беребиз. Окуучуларга бергенибизде окуучулар ушул кодду өздөрүнүн телефонунан же ноутбугунан берип тестке катталышат. Бул класста ойнотуу үчүн ушундай кылсак болот. Чоң экрандан суроолорду, жоопторду чагылтып коебуз. Окуучулардын телефонунан же ноутбугунан суроолор дагы, жооптор дагы көрүнбөйт. Алардын телефонунан жооптордун белгилери гана көрүнөт. Бул класста ойнотуу үчүн ушундай кылсак болот. Ал эми аралыктан ойнотуу үчүн бул жерден биз Assign дегенди тандашыбыз керек. Ушуну тандаганыбызда бизден ушундай барак ачылат. Бул жер ушундай барак ачылат. Бул жерден катталуу күнүнү белгилеп койсок болот. Кайсы күнгө чейин катталса болот. Мисалы, бул жерди бассак, календар чыгат. Күндөр, мисалы, 14 апрель дегенди тандасак, бул жерде сааттар. Мисалы, бул жакты бассак, мына сааттар чыгат. Өзүбүз каалаган саатты белгилеп койсок болот. Мисалы, мен бул жерден 12-ни тандасам, демек окуучулар 14 апрель саат 12:00 чейин каттала алышат. Андан кийин катталганга болбойт. Андан кийин каттала алышпайт. Бул тесттин ссылкасы жабылат. Ушинтип өзүбүз каалаган убакытты белгилеп койсок болот. Андан кийин бул жерден question time дегенди жандырып коебуз. Бассак, баскыч бияка ачылды. Демек, бул time иштей баштады. Ушул күнгө чейин каттала тургандар катталып тесттен өтсө болот. Андан кийин өтө албайт. Андан кийин бул жерден grid дегенди басабыз. Grid дегенди бассак, бизге төмөнкүдөй бет ачылат. Бир аз күтөбүз. Жүктөлүп атат. Ушундай бет ачылат. Бул жерден окуучуларга ушу ссылканы жөнөтүп коюшубуз керек. Мына ушу жердеги ссылканы мен азыр белгилеп көрсөтөйүн. Кайсы жерине чейин жазып жөнөтсөк болот. Ушу жерден баштап ушу кодко чейингисини жазып туруп, WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтсөк болот. Андан кийин бул жакта дагы көп жазуулар бар. Аларын жазыштын кереги жок. Ушул ссылканы жөнөтүп койсок, окуучулар ушул ссылка менен кире алышат. Эгерде бул кодду жөнөтүп койсок дагы болот. Бул кодду жөнөтсөк, окуучулар өздөрүнүн телефонунан же компьютеринен катталуу үчүн Chrome'ду ачат дагы. Окуучулар Chrome'ду ачкандан кийин өздөрүнүн ошо ачылган Chrome'дун адрестик жолчосуна мынтип жазышат. kahoot.it деп жазат. Азыр туура эмес жазылып калды окшойт. kahoot. Мен кайра жазайын, англисчеге өтүп туруп. kahoot.it деп жазат дагы. Enter'ди басат. Басканда окуучулардан төмөнкүдөй бет ачылат. Эгер биз окуучуларга кодду берсек, окуучулар ушинтип катталышат. Google Chrome'го кирет дагы, адрестик жолчого kahoot.it деп жазгандан кийин окуучулардан ушундай бет ачылат.
game pin деген жерге жанагы кодду жазышат. Мына 02 81 99 43 дегенди 02 81 02 81 99 43 99 43 деген 99 43 деп кодду жазышат дагы enter'ди басышат. Enter'ди басканда окуучулар ушул тестке катталышат. Ушундай кылып жөнөтсөк болот. Же болбосо биз жанагы мен көрсөткөндөй кылып ушул жердеги ссылканы акыркы кодго чейингисини жазып жөнөтсөк болот. Негизинен Kahoot сайтында иштөө ушундай. Ал эми окуучулар бардыгы ошол катталуу мөөнөтү бүткөндөн кийин биз жыйынтыкты көрсөк болот. Жыйынтыкты кантип көрөбүз? Жыйынтыкты көрүү үчүн бул жерде reports деген бар. Reports дегенди бассак, ошол тест тапшыруучулардын жыйынтыгы чыгат. Ушундай кылып сайтта иштейбиз. Ошондой эле сайтка мурда катталган болсо эгерде, анда биз login in дегенди, login in деген White деген сөз. Ушуну бастырып, өзүбүздүн катталган электрондук поштабыз аркылуу кирсек болот. Login in дегенди басканыбызда төмөнкүдөй болуп ачылат. Бул жерге паспортубузду жазабыз и электрондук поштабызды жазабыз. Мисалы, мен мурда катталган болсом, мисалы ушу жерге өзүбүздүн электрондук поштабызды жазабыз. Мисалы, өзүбүздүн электрондук поштабызды жазып, паспорт деген жерге паролубузду жазабыз дагы, login in дегенди бассак, өзүбүздүн Kahoot'тагы жеке кабинетибизге киребиз. Азыр бир аз күтүп туралы. Жүктөлүп атат. Биз өзүбүздүн жеке кабинетибизге кирдик. Бул жерден тесттерибизди көрүү үчүн Kahoot дегенди басабыз. Жыйынтыктар, тесттин жыйынтыктарын көрүү үчүн reports дегенди басабыз. Мисалы үчүн Kahoot дегенди бассак, биздин түзгөн тесттерибиз чыгат. Азыр бир аз күтүп туралы. Жүктөлүп атат азыр. Ушундай болуп жүктөлөт. Бул жерден түзгөн тестибиз чыкты. Бул жерден кайра дагы плейди басып, окуучуларга жөнөтүп, ойнотуп, тест алсак болот. Катталгандан кийин, эгер сайттан кокус чыгып кете турган болсок, жанагындай кылып кайра өзүбүздүн жеке кабинетибизге кирсек болот.